жерде бир гана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эмес, андан да эжеси, сиңдиси бир үй бүлөдө 4-5 болсо, ошону да көзөмөлгө алып, Токтогул районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, көп балалууларга кийим кече жөнөткөнбүз. Андан кийин Баткендеги медреседе 120 кыз келиндер окуйт экен. Азыр Москва шаарында көп балалуу ата-энелерге жана майып балдары бар ата-энелерге ушундай курткаларды, кышкы куртка жана кофта, носки, ушу кийимдерди таратабыз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Ушундай 7 айдан бери айлык албай, ушу муктаждарды колдоо иретинде Алла ыраазы үчүн собо тийсин деп ошол жеке жүрөт экен. Энди жарыя кылбай деле койсо болот эле го дегендер да болушу мүмкүн. Негизги максат бул жерде жарыя кылыш же бир мактаныш эмес. Негизги максат бул жерде ушул сиздердин күнүмдүк колдонгон сим картаңыздардын арты менен сиздер мына ушундай жакшы иштерге шериктеш болосуздар. Ушул маалыматты жеткирүү максатында биз мындай берип коюп атабыз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары. Учкунбек каналы ушундай кайрымдуулук демилгени көтөргөн. Биринчисин Волгоградский проспекттеги Айжан Шоп дүкөнү баштап берген. Аны улай жүрөк уясы долбоорудагы азыр көптөгөн мекендештерге кийим таратуу аземинде турабыз. Биз азыр мына буюрса жаңы алып келишти. Азыр кандай биздин мекендештерибизге кийимдерди берет. Биз ар дайым жума сайын болсо 2 жумада бир чагылдырып турабыз. Бул ошол кийинки эстафета мекендештер дагы буюрса алат. Буюрса көптөгөн кайрымдуулук иштерге себепкер болобуз. Чагылдырабыз сиздерге демекчи. Мекендештер мына жүрөк уясы долбоору бир эле кийим менен эмес, тамак аш менен дагы мына камсыз кылып баарын азыр тамак берип, азыр буюрса кийимдерди таратабыз. Кандай мекендештерге таратат? Жүрөк уясы долбоору буга чейин мекендештерге 2 үйлүү кылган. Барыңыздар эле билесиздер. Буюрса дагы жакшы пландар бар экен. Азыр толук маалыматты ошол өздөрүнөн алып беребиз. Каналга катталып, максималдуу түрдө группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздер дагы бир жакшылыкка себепкер болуп, эгерде кийим таратам, жакшылык кылам дегендер болсо, сөзсүз мына Учкунбек каналына кайрылыңыздар. Урматтуу мекендештер, мына ЭЗД өзү ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж үй бүлөлөрдү өзү топтоп, өзү буюрса мына жаңы сатып алды. Көптөгөн мекендештерибизге ЭЗД саламатсызбы? Алла ыраазы болсун, ушундай жакшылык иштерди кылып атасыздар. Негизи толук маалымат берсеңиз, бүгүн кандай мекендештерибизге кийимдер берилет? Саламатсыздарбы, Учкунбек каналынын жамааты. Учкунбек каналынын демилгеси менен буга чейин Айжан Шоп магазининен кийин экинчи иретинде биз алдык демилгесин. Биз жүрөк уясы долбоорунун тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жана көп балалуу үй бүлөгө куртка, кийим кече, андан тышкары тараталы деп чечтик. Бул жерде бир гана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эмес, андан да эжеси, сиңдиси бир үй бүлөдө 4-5 болсо, ошону да көзөмөлгө алып, азыр бир үй бүлө 5 баласы болсо, ошого да список кылып, мындай куртка алып, бир эжеде 5 баласы бар экен, 3 уул, 1 кыз. Анын ичинде бир эле баласы орукчан болсо, калганы окуган балдары болгон болот. Ошону да көзөмөлгө алып, кийим кече тараталы дедик. Жалпысынан канча мекендешке таратылат бүгүн буюрса? 50, биз 50-56 список кылдык балдардын саны ошол жерден. Апаларына дагы да? Апаларына дагы бар, буюрса беребиз. Бир эле куртка менен чектелбестен биз носки, спортивка жаш балдарга дагы көп кийимдерди алдык. Айта кетейин деген, Садовод жамаатына дагы, Люблино торговый Москва центринин жамаатына дагы, Эламан баласынын командасына да ыраазычылык айтайын дедим. Алардан бизге спортивка, носки, дагы кийимдер берилди. Ошону дагы беребиз. Сиздерге дагы ыраазычылык. Биз дайыма Садовод менен Люблино торговый центр менен иштешип келебиз.
Мекендештер, ошо Люблино иштеген биздин ишкер бизнесмен мекендештерибизге дагы Люблинодогу, Садооттогу ушундай берген, кол сунуп, кол ачык биздин мекендештерге дагы ыраазычылык билдирип өтөбүз. Эзелде бул биринчи жолу эмес, мен көп эле угуп келем, көп эле иштешип келебиз биз негизи жүрөк уяз долбоор менен. Кыргызстандагы балдар үйүнө, карылар үйүнө, күчү чектелгендерге дагы буга чейин көптөгөн жиберип келгенсиз, буюрса дагы азыр дагы жиберем деп азыр көп алып койсуз. Кайсыл жакка жибересиз буюрса дагы Кыргызстанга? Буга чейин жүрөк уясы долбоорунун тарабынан Кыргызстанга 2 ирет жөнөттүк. Токтогул районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, көп балалууларга кийим кече жөнөткөнбүз. Андан кийин Баткендеги медреседе 120 кыз келиндер окуйт экен. Лагерде болуп калды эле ошол учурда. Ошол жака биз торговый центр Люблинодогу жамаатынын кийим кечесини жөнөттүк. Баягы узун блузка болгон үчүн ошо медресени да көзөмөлгө алып жөнөткөнбүз. Бул кече да берген кийим кече аябай көп болгон үчүн бул жака дагы бүт эсеби менен алып келип, ашыкчасы менен алып келип, калганын Сокулуктагы детдом балдары бар экен, ал жака связга чыгып, мен тактап, ошол жака жөнөтөйүн дегенмин. Кийимдерди, ашыкча кийимдердичи. Дагы биз улантабыз, бул демилгени. Буюрса токтотпойбуз. Токтотпойбуз, буюрса. Баары алдында мындан дагы жакшы иштерди аткарабыз. Жүрөк уясы долбоору менен дайыма сим-карта колдонуу менен ошону демилгени сиздер да. Мекендештер буга чейин жүрөк уясы долбоору негизи эле 2 мекендешти үйлүү кылган Бишкек шаарынан, барыңыздар эле билесиздер. Буюрса ушул социальный быйылкы 2024 социальный деп кийим кечелерди бүт Кыргызстанга дагы жиберип атат, Москвага дагы берип атат. Азыр жүрөк уясы долбоорундагы келечектеги жакшы планы боюнча 60 мырзадан дагы толук маалымат алабыз. Сиздер ошо максималдуу түрдө группа контакттарын бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Ушул жерде мына көптөгөн мекендештерибиз келди. Алардан дагы бир отзыв алып койсок эжек, Ошо алып. Саламатсызбы? Саламатчылык. Негизи жүрөк уясы долбоорун көптөн бери билесизби? Ооба, көптөн бери билебиз. Көп жардам берет. Ушуга чейин жардам келип берип жүрчү. Чоң рахмат. Ушунча жардам берип атат. Кийим кечеден ушинтип бизди чакырган үчүн чоң рахмат. Жүрөк уясы долбоорун негизи көптөн бери билесизби? Ооба, билем, көптөн бери билем. Рахмат, ушу жүрөк уясы долбооруна ыраазычылык билдирем. Биз ушундай кийимдерди берип, ушу балдар сүйүнсө, биз кошо сүйүнөбүз. Ушу Теле2 сим-картасын дагы колдонуңуздар. Сону жакшы баары. Рахмат, Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эч качан жамандык кылбайм. Тынччылык болсун. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Жүрөк уясы долбоорун негизи көптөн бери билесизби? Ооба, көптөн бери эле билем, көптөн бери кайрымдуулук кылып, элдерге үй алып берип, нелерге жардам берип жүргөнүн билем. Жүрөк уясынын долбооруна не кылганыма көп жылдан бери булар менен не кылышам, сим-карта иштетишебиз, не кылабыз. Бүгүн буюрса Элзада чакырыш менен келдиңиз. Ооба, бүгүн Кудай кааласа Элзада чакырды, жүрөк уясынан бизге кичине кайрымдуулук жардамы бар экен, ошого келдик. Биз ушунчалык бизге муктаждарга жардам берип, ал-акыбалыбызды сурап, бизди сүйүндүргөн үчүн чоң рахмат. Алла разы болсун, иштерине ийгилик. Ар качан ушундай жакшылыктарда ушинтип бизге жардам берген сайын биз кубанып, жалгыз эмелер балдарыбызга ушундай алсак дагы өзүбүзгө алгандай болуп, жүрөк уясына тазим кылам. Чоң рахмат. Ушинтип көпчүлүк адамдарга жардам бере берсин, иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук, ар качан жакшылыктар боло берсин. Ушинтип жүрө берели эл катары. Чоң рахмат. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Жүрөк уясы долбоорун көптөн бери эле билесизби? Билем, ушу Аксара аркылуу сим-карта таратып, 7 сим-карта колдонобуз азыр биз үй бүлөбүз менен. 5 балалуумун, 5 балалуу. Көп балалуу, батырене. Батырене. Бүгүн буюрса келдиңиз. Буюрса келдик. Колдонгула сим-картаны, өзүбүздүкүлөрдү колдогула. Мекендештер ушу Уларбек агабыз дагы ушул жакшылыкка себепкердин бири десек болот. Себеби Садооттон жана торговый центр Москвадан ушул өзүнүн жандай көпөрө болуп берет жүрөк уясы долбооруна. Ушундай кийимдерди алып келип берет. Бекер кийимдерди, буюрса көптөн бери иштешип келесиз. Сизге бир жакшы бир каалоо тилек берсек. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына бүгүн Алла Таалам ыраазычылыгы үчүн өтө сүйүнүчтүү жаңылык болуп атат. Эмне десеңиздер, жүрөк уясы тарабынан бир аз каражат бөлүнгөн. Ошондой эле биз
жүрөк уясынан каражат алып садовод жамаатына барсак, ал жактан дагы өзүбүздүн байкелер, эжелер, инилерибиз алар дагы кур койбой, жоң карап турбастан ушундай кийимдерди салымын кошту. Бул жерде биз азыр Москва шаарында көп балалуу ата-энелерге жана майып балдары бар ата-энелерге ушундай курткаларды, кышкы куртка жана кофта, носки, ушу кийимдерди таратып атабыз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Ошо жүрөк уясына Аллахым ыраазы болсун, садовод жамаатына жана ошондой эле биздин жүрөк уясында Теле2 сим картасын алып иштетиңиздер. Ар бир сим картадан 20% ошо кайрымдуулукка түшүп турат. Ошо баарыңыздарды сим карта алууга чакырам. Аллахым ыраазы болсун. Ошо силерге да Аллахым ыраазы болсун. Ушундай келип тартып элге ошо бул эми жария, эхсан жария деп коет да. Купуядагы болуп аткан эми көп жактарга деле. Буга чейин көөлүк купуя болгон. Анда башында айтып өттүк. Көптөгөн ошо буга чейин Кыргызстанга көбүнчө ошо кийим кечелерди жөнөтүп жүргөн. Москвадагы биз багында Учкунбек каналы демилгелеп ушундай кайрымдуу болгон инсандарды жумасына же 2 жумада бир чагылдырып турайын деп чечкенбиз. Буюрса дагы уланат. Азырына толук маалыматты 60 мырзадан да калайлы. Билесиздер, жүрөк уясы долбоору буга чейин 2 мекендешибизди 3 комнаталуу батирмен да камсыздык кылган. Барыңыздар YouTube каналынан көрүп жүрөсүздөр. Бүгүн дагы жүрөк уясында келечекте пландары кандай? 60 мырзадан маалымат алайлы. Мекендештер, эң жакшы ыктыярчы жүрөк уясы долбооруна мүчө Ак Тилек деген мырза, бул дагы постоянно ушундай сим карта таратышып, ушундай жакшылык кылган жерде волонтер болуп жардам берип келет. Ак Тилек, эркин микрофон берсек сагайын. Так, ассаламу алейкум. Москвадагы мекендештер, буюрса мынакей жүрөк уясы долбоору менен биргеликте Москва шаарында ушундай курткалар таратып жатабыз. Ар бириңиздерге Алла ыраазы болсун. Ар бириңиздер сим карта алып иштеткен сайын 20% ушул кайрымдуулукка себепкер болуп атасыздар. Дагы сим карта алыңыздар, кайрымдуулукка себепкер болуңуздар. Башкача ден соолук каалайбыз, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Анан негизинен бир нерсени пайдаланып айтып кетпесе болот. Ушу садовод, Люблино рыногундагы иштеген байкелерибизге, эжекелерибизге Алла ыраазы болсун. Бияка бизге кошумчасын кошуп салып атат да. Ошондуктан Алла ыраазычылык билдиребиз. Ак Тилек канча жаштасың? Өзүм 19 жаштамын. 19 жаштасың. Үйлөнгөнсүңбү? Жок, бойдокмун. Аксар эже, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Жүрөк уясы долбооруна негизи канча убакыттан бери мүчө болуп эмгектенип келесиз? 7 айдан бери. 7 айдан бери. Айлык албай, Айлык албайм. Мекендештер, бул мына эжекебизне ушундай жакшылыкка себепкер болом деп 7 айдан бери айлык албай, ушу сим карта таратып, сим карта сатып, бир эле сим карта таратып эмес, ушундай кийимдерди дагы келип, тизме кылып, өз-өзүнө мындай нараазычылык жаратпай, размерлерин жазып берип турат. Эже, эми элдерге бир кандай бир каалоо тилегиңиз бар эле? Каалоо тилегим ушул бүт Россияда жашаган кыргыздар колдонсо деген максатым. Мен деле YouTube каналынан көрүп калгам случайно. Эзажеге жөнөтүп калды, ушу жакшылык иштери болуп аткан деп анан карасам, действительно жакшы иш экен да. Жүрөгүм менен патриоттук сезимдер ойгонуп, өзүм лично чалып, мага да сим карта алып келип бериңиздер, мен да колдоноюн деп балдарым менен алдым биринчи очередь. Анан Пушкина деген жакта жашайм, ал жерде кыргыздар көп, бүт бар патриот элдер, ай сайын ыксан кылып турушат. Анан бардыгы сөзсүз алар алышат деп ойлоп, мага да регистрация кылганды үйрөтүп коюңуздар. Мен өзүм жакта ошо Пушкинада жашаган Мытышидагилерге регистрация кылып берем десем, макул болушту. Ошол 7 айдан бери бардыгын айтып келем, колдонуңуздар деп келем. Ошол мен кызганатым баары Алла үчүн, заодно жанагындай бесплатный проезд бар үчүн бүт жака барып досака кылып, ушу балдарым аман болсун, элибиз ушу муктаждар жок болсун деп ушул жүрөк уясы долбоорун колдоо максатында мен дагы кызматка даярмын. Ушундай мекендеш эжелерибиз, айымдарыбыз көп болсун. Мына ошо жүрөк уясын чын жүрөктөн колдоп, 7 айдан бери иштеп, ошо мен дагы жакшылыкка себепкер болом деп, 7 айдан бери эжекебиз иштеп келеткен. Алла ыраазы болгон болсун. Эжекебизге жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Негизи ушундай бекер иштеп, жакшылыкка себепкер болом дегендер негизи саналуу эле мекендештер. Москвадагы, Кыргызстандагы ушундай 7 айдан бери айлык албай, ошо муктаждарды колдоо иретинде Алла ыраазы үчүн соо тийсин деп ошо эжекебиз жүрөткөн. Биздин Аксара кызыбыз жүрөк уясынын долбоорунун эң активисткасы. Ар бир метро зерикпестен жеткирүү доставкасын ушул каралган, көбүнчө жеткирип. Анан айта кетчү, бул кызыбызга ыраазычылык.
2 күн мен менен чогуу базарда ушу курткаларды алышып, ушу эртең менен 10-да келип, кечинде 5-6-да кетип аттык да. 2 күндөн соода кылып, мага менин жардамчым бул. Садан терең ыраазычылык үй-бүлөң менен бактылуу бол. Анан айта кетчү, биздин командага дагы ушундай патриот кыз-жигиттерди чакырабыз. Келип биз менен көмөктөшүп, жардам кылам десеңиздер, баарыңыздарды күтөбүз жүрөк уясы долбооруна. Бир момент кош койсом, бул мен неге мынтип жүргөнүм себеби балдарым бар, 3 балам бар, үйдө иштебей отурам. Бунун баардыгына мен жолдошума ыраазычылыгымды айтам. Ал мага каршы болбой, бул жака барам, ал жака барам десем деле ыраазы болуп колдогон мен жолдошума ыраазычылык айтам. Урматтуу мекендештер, жүрөк уясы долбоорун барыңыздар эле билесиздер. 2 жылдан бери дегеле Россия жергесинде иштеп келет. Алтымыш мырзаны буга чейин биз көп жолу чыгарганбыз биздин каналдан. 2 жылдын ичинде 2 мекендешибизди үй менен, Бишкектен үй менен камсыз кылды. Ушул жүрөк уясы долбоору. Буюрса дагы мындай жакшы иштерди дагы жасап атканда биз келип калдык. Ассаламу алейкум Алтымыш мырза. Алейкум ассалам. Негизи жүрөк уясы долбоору боюнча кичине элдерге билбеген мекендештерге кыскача маалымат берсеңиз. Ассаламу алейкум мекендештер. Ассаламу алейкум урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары. Барыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн ушундай кичинекей чакан болсо дагы бир жакшы жөрөлгөдө келип калыптыр. Силерге да Алла ыраазы болсун. Негизинен бул жүрөк уясы долбоору жана башында айтып өткөндөй бизде Теле2 уюлдук оператору менен официалдуу келишим бар. Ошол келишимдин негизинде биз Теле2 уюлдук тарабынан берилген Теле2 сим картасын кадимки эле күнүмдүк колдонуп жүргөн Теле2 сим карталарын биз пайдаланууга беребиз. Акысыз бекер. Болгону ошол ар бир колдонуучунун өздөрүнө расмий түрдө катталып берилет. Сиздер ошол күнүмдүк сим картага ай сайын интернетке салган акчаңыздардын 20% мына ушундай жакшы иштерге жана буга чейин айтып өткөн ошондой муктаж инсандардын муктаждыгын чечкенге жумшалат. Эми бул сим картаны баары бир адам колдонот. Баардыгы без сим картасы жок, мындай интернетти деле элестете албайбыз да. Ошон үчүн болгону ушу бир сим карта пайдаланып, биздин долбоор тарабынан берилген сим картаны ушундай жакшы иштерге сиздер да шериктеш болсоңуздар болот. Эми бул саналуу адамдарга бул кышкы кийимдерди бергенди жарыя кылбай деле койсо болот эле го дегендер да болушу мүмкүн. Негизги максат бул жерде жарыя кылыш же бир мактаныш эмес. Негизги максат бул жерде ушул сиздердин күнүмдүк колдонгон сим картаңыздардын арты менен сиздер мына ушундай жакшы иштерге шериктеш болосуздар. Ушул маалыматты жеткирүү максатында биз мындай берип коюп атабыз да. Бул ошол негизинен. Негизи ушул 2024-жылы буйруса, Кудай буйруса, ушул Кудайдын Алланын жардамы менен ушундай бир социалдык жардамдарды берүү менен буйруса жабабыз. Буйруса. Мекендештер, буга чейин көпчүлүк мекендештерден болушу мүмкүн да, ошо 20% биз түшкөн пайыз көрбөй атабызго, билбей атабызго деген мекендештерибиз дагы болуп калат да. Ошо Теле2да сиз колдонгон башка жакка деле колдонуп атпайсыздар. Мисалы, Мегакомго деле, Билайымга деле айына акча төлөйсүздөр интернетке. Теле2га төлөсөңүздөр, ошонун 20% кайрымдуулукка кетет да. Сиздер ошо сим картаны эле колдогон менен бир мындай кайрымдуулук, жакшы бир иштерди дагы себепкер болосуздар. Буюрса мына отчет дагы буга чейин берип келишкен, ошол 20%-ын. Себеп дегенде бул ачык болуш керек. Сөйтүп элдер дагы буну иштетип, биздин ошо 20% каяка кетип атат десек болобу деген мекендештерибиз дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул ачык садака десек дагы жаңылышпайбыз. Буга чейин 2 мекендешибизди Бишкек шаарынан үй менен камсыз кылган. Анын баарыңыздар эле билесиздер, ошо сиздердин 20% колдонгон сим картаңыздардын эсебинен. Буюрса мына кийимдер дагы таратылып атат, бир эле Москвага эмес, Кыргызстанга дагы ошол жүрөк уясы долбоорунун тарабынан медреселерге, балдар үйүнө, каралар үйүнө, муктаждарга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге буга чейин жиберилип келген. Буюрса дагы мына декабрга чейин 2025-жылга чейин дагы тынбай таратабыз. Мындай нерсени бардык жака беребиз деп атат. Сиздер ошо жакшылыкка себепкер болуңуздар. Биз дагы ошол ортодогу ушундай жакшылык нерсени жеткирели, жакшылыкка себепчи болоюн деп келип калдык. Максималдуу түрдө группа контакттары менен бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Баарыңыздар ушу Теле2 сим картасын колдонууга чакырабыз. Мен экранга телефон номерлерин коюп коем. Ошол жактан сиздер сатып алсаңыздар болот. Анан бир учурдан пайдаланып биз ушул Люблино, анан кийин Садовод базарына барып кийимдерди алып атканда ушундай кайрымдуулук жол менен кылып атыпсыңар, анда биз дагы өзүбүздүн жаныбыздан бир кийим-кечектерди берели деп кошумча ушундай бир кийим-кечектерди берди.
бул жерде уларбай кетурат садовод жамаатынын мүчөсү, аны Люблинодон берген ушу базарда иштеген мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бир жакшы иштерге алар дагы өздөрүнүн салымын кошушту. ооба ошондой жакшы ишке кошулгандарга дагы Учкунбек каналынын атынан жалпы жамаатынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бурса Алла ыраазы болгон болсун, иштериңизге ийгилик, тапканыңыздарга Аллахым баракасын берсин.